Çıktı bana zorluk zombuluk ko'rsatadi. Buga çeyin men bir qancha jolu bir akam kelip kolum kayırıp больницага jatıp kolum sıngan. Bir akam kelip jengeme urup köçөгө çıgasın boldu sen yaşabaysın bara turgan jerin jok dep urgan men kaltak jegemin больницада жатканмын. Бардыгынын кагазлары бар. Мынтип көз жашын төгүп ыйлап жаткан жалгыз бойне бир тууган ага инисинен кордук көрүп жатканын айтып чыкты. Бузайнап Муратова мектеп жашындагы баласы менен Ноокат районуна караштуу Кожарык айылында ата энесинен мураска калган үйдө жашап келген. Азыр эми бир тууганы учурда жашап жаткан турак үйдөн чыгарып салуу үчүн ар кандай амалдарды көрүп жатканын айтууда. Эми тоокту киргизип кой деген. Көк саарып турсаң, анан участкага чалам. Кел мына тоон чыгар. Көмүрдү киргизип койду. Көмүрчү өткөндө ачты ошол эшиктичи. Анан мында карасам жаап кой. Сен иштекең жок. Бете уже бүттүң сен дейт. Көчөгө чыгасың дейт. Балалыгы ушул үйдө өткөн Бузайнап Муратова эки жолу турмушу болбой ата энеси көз өткүчө ден соолугуна кам көрүп, ömүрүн бир туугандарына арнаганын кошумчалады. Акыр аягы үйдүн бир сотук жерине да ээ боло албай, көчөдө калуу коркунучунда. Мындан улам биринчи топтогу майыптыгы бар жалгыз бойне айласын таппай, бийлик өкүлдөрүнөн, коомчулуктан жардам сурады. Мен мынтип бир тууганым мени сотко берет, мен сотто жеңилсем көчөдө кылам деген уктасам түшүмө кирбейт, мен соттошом деген ойдо эмес. Мен ата энемди деп өмүрүм өтүп кетти да ал жердечи. Кайта бир 4 сотикти бөлүп бер ошол эски үй калсын десек, ага да көнбөй жатпайбы? Бир туугандары менен эми кандай мамиледе эме болуп калды билбейм го, бирок мына ата энеси тирүү кезинде апасынын көзү көрбөчү эле. Анан атасы ажыга барып келген, аксакал жакшынакай чал болгон. Ушудан акыркы өлөргө жакын постелде жатып калган. Мен өзүм барып көргөн күндөрүм ушул. Анан ошо маалда бир туугандар келип карабайт эле. Мен барганда бун атасына өзү памперсти кийгизип, өзү чечип, өзү тазалап, кайра атасынын ордуна жаткызчу эле. Ошондо деле балдар, эркек бир тууган акалары бар. Жүргөн ошол эле айылда, бирок булардын баарын үйлөп жайлап үйлөрүн салып бөлгөн. Бул эски тамда ушул кыз калган. Анан эми кантип булар ошо кичинекей жерди үкасы бербей атат, мен айран ушулар. Таң мындай бир тууган болуп туруп, бул нерсе уят нерсе. Мыйзамга да туура келбейт, Кудайдын буйругуна да, адамгерчиликке да эч кандай рамкага туура келбейт турган нерсе. Ошого карап туруп эми сот органдары, прокуратура органдары, күч органдары, милиция тараптан, ар тараптан эми айыл өкмөт, айыл аксакалдары, айыл соту дегендер бар. Ошолар неге ушул убакка чейин ушундай даражага жетиргенине биз таң калып отурабыз да азыр. Биз совсем чужой, биз тааныбайбыз буларды. Биз сырттан келип эле журналисттер менен конференцияда катышып көрүп туруп, шу нерсеге чыдабастан биз шу нерсени кандай бул акыйкат. Ноокат райондук сотуна Ислам Муратовдун ишенимдүү өкүлү Наргүл Таштанова Кожарык айылынын Кулатов көчөсүндө жайгашкан номер 282 үйдөн Бузайнап Муратованы уулу менен биргеликте чыгарып берүү жөнүндө доо арыз келтирген. Анда Муратовалар аталган даректе мыйзамсыз жашап жатканын, бир тууган инисинин үй бүлөсүнө коорс мамиле жасап, уруш жаңжал токтобой, милиция чакырууга чейин барганын жазган. Бул тууралуу райондук соттон билдирип, учурда териштирүү жүрүп жатканын маалымдашты. Кайрадан эле бул Ош областык соттун чечимине наразы болуп, Муратова Бузайнап эже кассациялык арыз менен Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кайрылган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 16 декабрь 2020 жылдагы токтому негизинде Ош областык сотунун 5 октябрь 2020 жылы чыгарылган чечими күчүндө калтырылган. Эми бул боюнча Ноокат район сотунун тарабынан чыгарылган чечим Ош областык сотунан жокко чыгарылып, Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан Ош областык сотунун чечим күчүндө калтырылган. Эки инстанциядан жеңилип калган Бузайнап эже. Азыркы күндө кайрадан эле ошо Муратов Ислам ишенимдүү өкүлү Таштанова Наргүл эже менен Муратова Бузайнап эжени мыйзамсыз турак үйдөн чыгаруу боюнча арыз менен кайрылган. Азыркы күндө судьянын өндүрүшүндө териштирүү эми жүрүп жатат. Жогорудагы маселе боюнча Бузайнап Муратованын бир дагы туугандарына байланыша албадык. Эгерде бул иш боюнча экинчи тараптардын пикирлери болсо, Регион телеканалы эфир ажыратууга даяр. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.